Арбаңыздар ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, эфирде Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын 11-тур оюндарын баяндап беребиз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Жогорку лига 11-тур. Анда эмесе баштадык. Жапалак Ихлас жана Алдер командалары бул турдун алгачкы оюнунда жолугуп олтурат. Жапалак Ихлас командасы оюндун алгачкы эле мүнөттөрүнөн тартып, оюнга өтө киришүү менен баштады. Биринчи бөлүктө эле өзгөчө комбинация, өзгөчө соккуларды жасап олтурушуп, биринин артынан бир жоопсуз голдорду киргизип, эсеп санын 5-0 жеткирип коюшту. Алыстын жаңырыгы менен экинчи бөлүктө башталды. Алдер командасы бир аз өзүнө келип, оюнду жакшы өткөрө баштады. Бир нече жакшы комбинациялар жана дарбазага жөнөтүлгөн соккулар Алдер командасына 2 гол алып келди. Бирок Жапалак Ихлас командасы да бул тапта жөн турбастан дагы 2 гол киргизүү менен бирге көптөн күткөн 3 упайды алып кетишти. Жалпы эсеп 7-2 Жапалак Ихлас командасынын пайдасына. Озгур ТМЖ бул командалардын беттешүүсү бул чемпионатта экинчи жолу болуп олтурат. Биринчи жолугушууда Озгур командасы ишенимдүү жеңишке жеткен болчу. Ал эми бул жолугушуу кандай болду? Алдыда көрөбүз. Демек, калыстын жаңырыгы менен ТМЖ командасы топту оюнга кошушту. Оюндун башынан эле ТМЖ командасы чабуулда ойноп, бир нече кооптуу чабуулдарды жасап турушту. Бирок Озгур командасынын коргонуу бөлүгүнөн ойноп, тез чабуулга чыгуу ыкмасы жакшы иштеп, эсеп санын ачып алышты. Оюн аябай кызуу жүрүп, топтун бир жерде туруп калганын күйөрмандар дээрлик көрбөдү десем болот. Себеби оюндун темпи аябай тез болуп турду. Биринчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүндө ТМЖ командасы эсеп санын теңдей алышты. Экинчи бөлүктө ТМЖ командасынын чагуулчулары өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүшүп, бир канча соккуларды каршылашынын дарбазасына жолдой алышты. Озгур командасы биринчи бөлүктөгүдөй оюнду көрсөтө алышкан жок. Анткени коргонуучулардын катачылыгынан улам ТМЖ командасы контур чабуулдан гол киргизип, эсептен алдыга чыгып кетишти. Ал эми Озгур командасынын бир нече кооптуу чабуулдары гол менен аяктабай жатты. Ошентип жалпы эсеп 4-1 болуп, ТМЖ командасы бул оюнда жеңишке жетишти.
Эмаком, Афим. Бул эки команда тең жаш оюнчулардан куралган болуп, жогорку лигадагы бир канча тажрыйбалуу командаларга катуу тирешүүнү көрсөтүп келишүүдө. Биринчиликте башталды. Кызыл формадагы футбол академиясынын оюнчулары бирин-бири жакшы түшүнүшүп, өзгөчө комбинацияларды жасай алышты. Ал учурда Эмаком бош келбестен атаандашына чоң каршылык көрсөтүп турду. Афим командасынын киргизген жалгыз голу биринчиликте академияга жеңиш алып келди. Экинчи бөлүктө биринчи бөлүккө салыштырмалуу голдор саны көп болду. Алгач голду Афим командасы киргизип, алдыга озуп кетишти. Жоозубай эле артынан Эмаком командасы 2 гол менен жооп кылып, эсеп санын теңдеп коюшту. Афим командасына бул турдагы 3 упай өтө керектүү болгондуктан чабуулдарды көбөйтүп, дагы 2 гол киргизген үлгүрүштү. Жалпы эсеп 4-2 Афим командасынын пайдасына. Бакайфонд, Байтүшүм. Бул турдун акыркы беттешин дал ушул командалар жаап беришти. Бул оюн 11-турдун эң мыкты беттеши болду десем болот. Анткени мыкты комбинацияларды, мыкты чабуулдарды да, коргоочу жана дарбазачылардын мыкты сейфтерин да эң көп ушул оюндан көрө алдык. Демек, калыстын жаңырыгы менен топ оюнга киргизилди. Эки команда тең күчтүү болгондуктан оюн кызуу жүрүп, биринчи бөлүк чоң интрига менен коштолду. Биринчи бөлүк эч кимдин пайдасына чечилген жок. Анткени эки команданын тең дарбазачылары мыкты болгондуктанбы, айтор биринчи бөлүктө күйөрмандар гол көрө алышкан жок. Экинчи бөлүктө Бакайфонд командасы стандарттык абалдан гол киргизип, алдыга чыгып алышты. Ал эми Байтүшүм командасы оюн темпин түшүрбөй, жакшы чабуулдарды жасаганы жетишти. Ошол чабуулдардын айрымы гол менен аяктап, банк кызматкерлерине 2 голду алып келди. Ал 2 голго Бакайфонд командасы жооп кылыш керек болчу. Бирок бир эле гол менен жооп кылган үчүн экинчи айланпада экинчи жолу жеңилүү узасын тартып калышты. Жалпы эсеп 3-1 Байтүшүмдүн пайдасына. Анда эмесе 11-турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадвалга көз салалы. Биринчи орунга Байтүшүм командасы 24 упай менен көтөрүлө алды. Ал эми экинчи орунда Бакайфонд командасы 22 упай менен, үчүнчү орунда 21 упай менен Алдер командасы, ал эми 21 упай менен 4-чү орунда ТМЖ командасы, 5-чү орунда Афим командасы 15 упай менен, ал эми 6-чы орунда Озгур командасында 14 упай, 7-чи орунда Жапалак командасы 11 упай менен келе жатса, 8-чи орунда Эмаком командасында 0 упай. Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча чемпионатынын 11-тур оюндарынан кийинки жыйынтык ушундай болду. Анда эмесе кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.